Assalamu алейкум, кандайсыздар? Бүгүн сиздерге PicsArt аркылуу кооз шрифттерди жазганды үйрөтөм. Негизи PicsArt колдонуп жазсаздар, шрифттердин көбү эле платный да, сиздер буну көчүрүп алсаздар, бесплатно эле ушул жерде турган баардык шрифттерди колдоно аласыздар. Ал үчүн кандай кылышты азыр көрсөтөм. Мисалы, бул шрифтти колдонгуңуз келсе, бул жерде 3 сызыкты басасыз. 3 сызыкты басып, сохранить в загрузке дегенди басасыз. Анан мой файлга түшөт, ал жактан PicsArtга котором. Азыр көрсөтүп берем. Бул жерде салам деп турбайбы фотолордочу, мына ошол шрифттердин түрлөрү, бул өзү. Ошол шрифтти колдонуп турган файл. TTF деген файлдар, OTF дегендер. Ана мына кооз шрифттер көп аябай. Ушулардын баарын колдонсоздор болот. Дагы мисалы муну көчүрүп коеюн. Бул жерде санын жаттап калсаңыздар болот, же болбосо моундай. Бирок сиздер баардыгын эле көчүргөнүздүн баарын эле PicsArtка общий эле перемист кылып салсаңыздар болот. Мына мой файлга түштү алар көчүргөндөр. Мына мой файлга киргенде памятка киресиздер, download деген бар болот сиздерде дагы. Мына мондай. Download дегенге кирип, TTF деген файлдар, көчкөн файлдар мына ушундай туруп жазылып калат. Мисалы, могуларда. Эми ушул жерден 1-2 ушуларды көчүрүп туруп перемист кылып салайын. Бул жака мо перемист деген сиздерде ар ким телефону ар башка, перемист деген баардык эле телефондо болот. Мынакей перемист кылам. Назад PicsArt деген приложениени табам эми. Мынакей PicsArt. Эгер сиздер уже колдонсоздор, көчүрүп алсаздар, сиздерде да PicsArt пайда болот. Мына ошол PicsArtка кирип, fonts дегенине киресиздер. Fontsка кирип, перемист сюда. Мынакей. Менде булар шрифттердин баары бар. Ошол үчүн мына уже түштү. PicsArtка кирем. PicsArtты басып, плюсту басып, бул жерден все фото деген шрифттер турат. Эми мен бир фон алып алайын. Бесплатно эле колдоносуздар, алдандай болуп 7 күн бесплатный деп турат, бирок дайыма эле колдоно берсеңиздер болот. Мен буга акча төлөгөн эмесмин PicsArtка. Сиздер да акча төлөп эле колдонсоздор болот. Картаны добавить кылбаңыздар, акча алып коет. Эми мисалы Кутман таң. Эми свет тандайм. Свет тандагандан кийин шрифт. Мондай пипетка аркылуу да свет тандап койсо болот. Мисалы пипетка менен каалаган өңдү, мисалы розовый гүлдү өң өзгөрдү. Анан бул жерден контур берип койсоздор болот сыртына. Мынтип. Буну азыр бербей турайын. Анан шрифт, эми мына шрифт. Ушул шрифтке киресиздер дагы. Бул жерде стрелканы басасыздар. Жана сохранить этилип калган шрифттер ушул жерде. Мына мои шрифтиге киресиз. Мынакей. Жана жакта көчүрүлгөн шрифттин баары, фонд деген папкага түшкөн баардыгы ушул жакта. Мисалы, муну басасыздар. Ушундай шрифт болуп калат. Мынакей. Кутман таң. Карасыздар, кооз болду. Эми буга контур берип койсок да болот. Бербесиздер болот. Бербесе деле жашынакай көрүнөт экен. Анан дагы көрсөтөйүн, дублировать кылып. Эми ой, неге өчүрүп койдум? Эчтек болбойт. Мына эми бул жерден шрифтти да тандайм. Мына ол немени басам. Мына экинчи шрифт пайда болду. Бул өңдөрдү ар кандай кылып алсаңыздар болот. Мынакей.
Бул жактан да өзүңүздөр тандап алсаңыздар болот. Бул жерде өңдөр жакпаса, же болбосо пипетке аркылуу жанагындай эле көрсөткөндөй. Мынакей. Сизде даана көрүнөт. Эгер неме болсо, мындай болуп контур берип койсо болот. Мынакей. Жакшы кутмантаң деген сөз даана көрүнүп калды. Дагы дублировать кылып шрифттерди көрсөтөйүн. Мына дагы эле ушул стрелканы басып эле өзүңүздөр каалаган шрифтти тандай бересиздер. Өңдөрүн да тандайсыздар. Мынакей. Мына шрифттери ушундай сонун көрүнөт. Кээ бирлер ушинтип жаза албай шрифттерди сурагандар менде көп. Шрифтке кызык. Негизи шрифттер сүйлөйт да. Канча кооз болсо ошончо адамды тартат. Бирок түшүнүктүү болуш керек окула тургандай. Кээ бирлери бар окулбайт. Мисалы, могу өтө окууга кыйын да. Мындайды колдонбой койсок болот. Эгер сиз Инстаграмды жакшы колдонсоңуз, кыйын моундайларды колдонбоңуз. Анткени адамдар мындай Инстаграм киргендер сразу окуп түшүнүп кеткенге ыңгайлуу болуш үчүн даана эле көрүнгөндөрдү колдоносуздар. Айткандай, ушул жүрөк чоң тамгаларга гана коюлат. Жүрөктөр турбайбы, мына ныны чоң кылып койдум эле, жүрөк коюлуп калды. Мына ушундай шрифттердин баары колдоно бериңиздер. Түшүндүрсүздөр деп ойлойм. Түшүнбөсөздөр дагы суроо болсо калтырыңыздар. Кийинки видеолордо кандай видеолорду чыгарайын, аны да жазып кетсеңиздер болот. Бул Telegram каналыма кирип, кийинки чыккан видеолорду да ушул жактан көрүп турсаңыздар болот. Сиздер менен Оганова Хадича болду. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.